Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Мектеп Плюс каналы. Бүгүн PowerPoint программасын колдонуп, оңой жана бат видео сабак даярдоонун эки жолун көрсөтөбүз. Биринчи жолу, эгерде сиздин PowerPoint презентацияңыз даяр болсо, ага кантип үн жаздырабыз, кантип аны видеого айлантабыз. Бул жерде мен мисал катары 3 бет ачып койдум. Бул биздин даяр PowerPoint презентациябыз деп коелук. Демек, ушул слайддын ар бир бетине кантип үн жаздырабыз. Эң биринчи негизги панелдин үйдө жактан слайд шоу деген баскычты табабыз. Аны бассаңыз, ылдый жакта записать слайд шоу деген чыгат. Мына бул жерде турат. Ылдый жагын ачып, эки варианттын бирөөсүн тандайбыз. Записать с текущего слайда десек, демек запись кайсыл бет ачылып турса, ошол жерден башталат. Мисалы, азыр 3-чү бет ачылып турат, запись 3-чү беттен башталат. Андан соң записать сначала деген бар. Эгерде биз бул баскычты бассак, демек биздин запись эң биринчи беттен баштап жазылат. Демек, биз жаңы PowerPoint ачкан соң, биз жаңы записти баштайлык. Мына ушул жерден биздин ар бир слайдыбыздын ар бир бетине үн жазылат. Ушул жерден үнүбүздү оңдоп, ар бир баракка өзүнчө жаздырып, бүт баарын даяр кылып чыгабыз. Демек, бул жерде эмнеси ыңгайлуу? Ар бир барак өзүнчө жазылган соң, кайра-кайра бүт видеону башынан баштап аягына чейин жаздыруунун кажети жок, жөн гана керектүү жерди гана, керектүү баракты гана оңдоп кое алабыз. Демек, колдонуу дагы оңой. Сол жакта, өйдө жакта көрүп турасыздар, биринчи кнопка записать. Муну баскан соң 3, 2, 1 деп саналат. 1 деп санап бүткөндөн кийин запись башталат. Андан соң остановить, кайсыл жерден сүйлөп бүтсөк, ошол жерден бул кнопканы басып токтотобуз. Андан соң повторить воспроизведение. Бул баскычты колдонуу менен биз өзүбүз эмне деп жазганыбызды кайрадан өзүбүз уга алабыз. Анда эмесе, бир мисал катары угуп көрөлүк, жасап көрөлүк. Записать кнопкасын басып атам. Видео сабак даярдоонун оңой жолдору PowerPoint. Остановить кнопкасын басуу менен токтоттум. Эми кайра эмне деп жаздык угуп көрөлүк. Видео сабак даярдоонун оңой жолдору PowerPoint. Демек, жазылып бүттү биринчи барак, кийинки баракка кеттик. Экинчи барак ачылды. Эгерде сиз мурунку баракка барам десеңиз, сол жактагы баскычты басасыз. Эгерде кийинки баракка барам десеңиз, оң жактагы баскычты басасыз. Демек, биз экинчи бетке, артка кетелик. Экинчи бетке сөз жаздыралык. Бир, эки, үч, төрт, беш, алты. Токтоттум. Кайрадан угуп көрөлүк. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек, экинчи беттеги сөздөр жакпай калды, туура эмес айтып алдык же дагы башка бир себеп болду. Кантип муну өзгөртөбүз? Аны өзгөртүш үчүн оң жакта, азыр бир жылдырып коеюн. Аны өзгөртүш үчүн оң жакта мына бул жерде крестик көрүп турасыздар. Ошону бассаңыз, эки вариант чыгат. Эгер удаление записи на всех слайдах деп бассак, демек биздин бардык жаздырган ар бир слайд баракчасынын бетиндеги сөздөрүбүз бардыгы өчүп калат. Эгерде удаление записи на текущем слайде деп бассак, анда бизге керектүү гана ачык турган барактын гана жазуусу өчөт. Демек, биз экинчи барактын гана жазуусун өчүрүш үчүн биз үстүңкүсүн басабыз. Удаление записи на текущем слайде. Андан соң кайрадан жазып баштайбыз. Записать кнопкасын басабыз. 1, 2, 3. Кайрадан уксак болот. 1, 2, 3. Бүттү. Бардык 3 бетке тең жаздык деп коелук. Андан соң эмне кылабыз? Эгерде башынан баштап бугуп чыгабыз десеңиз, бул сол жакта баскычты басып, башына барып бугуп кайра келсеңиздер болот. Бардыгы даяр болгон соң, мына оң жакта, өйдө жакта
закрыть кнопкасын басып, жөн гана чыгып кете беребиз. Автоматтык түрдө биздин жазгандарыбыздын баары сакталып калды. Бардык сөздөрүбүз даяр болду. Кайрадан PowerPoint'тун алгачкы биз иштеп жаткан бетине келдик. Мына бул жактан көрүп турасыздар. Үн жазылганын, оң жакта бул белгинин туруп калышынан билесиздер. Үн жазылып бүттү. Эми муну кантип видеого айлантабыз? Жөн гана сол жакта файл басасыз. Ылдый жакта экспорт. Экспортты баскан соң создать видео. Андан кийин дагы бир жолу создать видео. Бул беттен андан башка эч нерсени басып кереги жок. Бардыгы автоматтык түрдө үндөрүңүз даяр, бүт жазылган. Жөн гана создать видео кнопкасын басасыз. Андан соң мындай бет чыгат. Демек бул жерде видеоңузду кайсыл жерге көчүрөсүз, кайсыл жерге сактайсыз, тандап сохранить кнопкасын басып коесуз. Видео сабак даярдоонун экинчи эң оңой жана бат жолу бул даяр видео материалдарды колдонуу. Видео материал сиздин мүмкүн телефонуңузга бир нерсени тартып келдиңиз же даяр видеону интернеттен алдыңыз. Эгерде ага өзүңүздүн сөздөрүңүздү кошуп, видео сабак даярдай турган болсоңуз, анда ушул жолду колдонсоңуз болот. Ошол эле 3 бет слайдыбызды колдонолук. Мына биринчи бет темаңызды жасасыз. Мисалы, экинчи бетке болсо өзүңүздүн видеоңузду коесуз. Бул жактарды өчүрүп таштайлык. Бул жакта өзүңүздөр билесиздер, запись мурункудан калган запись. Муну өчүрүш үчүн жөн гана үстүн белгилеп туруп, delete кнопкасын басып койсоңуздар, мурунку жазылган сөздөр жоголот. Демек, ушул жерге кантип даяр видеону алып келишибиз керек. Вставка. Бул жактан оң жактан мультимедиа. Аны баскан соң видео деп чыкты ылдый жагында. Видеону басасыз дагы видео на компьютере деп тандап аласыз. Демек, бул жакка атайын видео даярдап койдук. Мына биздин слайдыбыз даяр болду. Мына биринчи бетте темасы, экинчи бетте балдарга көрсөтө турган материалыбыз, анын үчүнчү бетте жыйынтыктоо деп коелук. Демек, биринчи жана үчүнчү бетте жазылган сөздөр ошо бойдон калтырдык делик. Демек, бул жерде экинчи видеонун үстүнө гана жаңы сөздөрдү жаздырып, темабызды, сабагыбызды түшүндүрүп беришибиз керек. Бул видеонун үстүнө сөз жаздырыш үчүн биз кайрадан слайд шоуну басабыз. Мурункудай эле записать слайд шоу. Бул жерде биз биринчи жана үчүнчү баракты өзгөрткүбүз келген жок, болгону гана экинчи баракты өзгөрткүбүз келди. Демек, записать с текущего слайда деп койсок болот. Мурунку мисалыбыздагыдай эле записать кнопкасын басабыз дагы жазууну баштайбыз. Чымчык сайрап атат. Токтоттук. Эми угалык. Чымчык сайрап атат. Бүттү. Видеобуз даяр болду. Сөздөрүбүз жаздырып бүттүк. Андан соң жөн гана бул бетти жаап чыгып кете беребиз. Автоматтык түрдө сөздөрүбүз жазылып калды. Ушинтип биз жөн гана видеону сабакка айлантып койдук. Мына даяр болду. Биринчи барагыбыз, экинчи, үчүнчү барагыбыз даяр. Эгерде видеоңузду мурунку оригинал үнү менен кошуп сактайм десеңиз, бул жактагы видеоңуздун үнүн чоңойтуп коесуз. Эгерде жок, мен жазган гана үн калсын десеңиз, анда аны кичирейтип коесуз мынтип. Эсиңизде болсун, бул жерде эки үн бар. Мына бул ылдый жагында бул биз жаздырган. Чымчык сайрап атат. Бул өйдө жагында видеонун өзүнүн оригинал жазылган үнү. Үнүн чоңойтолук. Үнүн жок кылып жазам десеңиз, муну громкость 0-го коесуз. Эгерде мурунку видеонун үнүн кошо угула берсин десеңиз, анда мунун үнүн өйдө көтөрөсүз. Кайрадан видеону толук бет кылып коелук.
эми экспорт кылабыз. Кайрадан мурункудай эле файлга киресиздер. Файлдан экспорт, создать видео, дагы бир жолу создать видеону басасыздар дагы компьютерде каалаган жерге көчүрүп аласыздар. Айта кетчү нерсе, видеонун чоңдугуна жараша бир нече минуттан 10-15 минутка чейин кетиши мүмкүн, сиздин компьютериңизге жүктөлүп бүткөнчө. Ошону менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Бүгүнкү тасмабыз сиздерге пайдалуу болот деп үмүттөнөбүз. Эгерде жаккан болсо лайк басыңыздар, жакындарыңыз менен бөлүшүп, каналыбызга жазылганды унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.